Экологиялык жана коррупциялык дооматтар болмокчу. Муну 2012-жылы биринчи жолу көтөрүп чыкканымда өзүңүздөр деле билгенсиздер. Архивди көтөрсөңүздөр ошол жерден баары турат, ачык айкын. Биринчи маселе ошо экологиялык маселе болчу. Анткени баардыгын баягы эл аралык нормаларды сактабай, биздин өзүбүздүн Кыргызстандын ичиндеги деле мыйзамдарыбызды, жанагындай экологияны кандай сакташ керек. Мисалы бир жерден ошо алтын казып алып атсаң, үстүнө алып коюп баягыдай кылып кайра баягы рекультивация жасаганда ордуна калыбына келтиребиз деген бир нормалар болот эмеспи? Андан сырткары мөңгүлөргө тийбейбиз деген. Бул жерде таптакыр аткарылган эмес да ал нормалар. Келишимдеки баягы пункттардагы өзүнүн баягы милдеттенмелери дагы эч бирөө аткарылган эмес. Коррупциялык моменттери бар. Мисалы, кагаз жүзүндө берген отчету менен практикалык жүздө кылган иши дал келбейт бири-бирине. Мына ушундай маселелерди мен 8 жыл мурун, 9 жыл мурун мындан 2012-жылы көтөрүп чыкканмын. Келишимдин өзү акыйкат болгонбу? Келишим башында эми баягы акыйкат эле болгон. Мындай жакшы ой менен эле болгон. Анткени аларга 70%, бизге 30% калыш керек болчу. Ошондой башталып келген, иштеп келген, анан баягы жыл сайын дивиденд, өзүбүздүн долядан 70%тен дивиденд алып турмакпыз. Аны биз дээрлик 15 жыл башталгандан баштап 10-15 жыл эчтеке алган эмеспиз, бир тыйын. Болгону салык, анан социалдык фондко, анан эле ошо иштегендердин зарплатасын берип келген. Свет төлөгөн, баягы электроэнергия. Бул эми милдеттүү түрдө төлөнөт да бардык жакта. Бирок дивидендтерди албай келген да. Анан дивидендти бергенде дагы бир мизерминдай кичинекей дивидендтерди берип койгон. Мындайча айтканда, кыскасын айтканда, эмне үчүн коррупциялык дооматтарды коймокмун деп атам, анткени биздин чиновниктерди башында турган, бийлик башында турган, андан ылдыйкыларына чейин, булар баягы кызыкчылык менен кызыктырып келген да. Анан бардыгы көз жумган ошого. Мунун баарын текшерсек чыгып калат бүт баары теңчи. Анткени мен баягы 2012-жылы 4 ай текшерип, бирок тереңине чейин кире алган жокмун, анткени көп кагаздарды баягы жашыруун деп бербей, анан бизде жок, аны тиги Канададан Центера Голдтон алыш керек деп бербей койгон көп кагаздар болгон. Эгер ошол кагаздарды ала турган болсок, Кудай буйрса, бардыгы ачылып калат да.